Жана шиялар жөнүндө бир суроо берилипти да, шиялар кимдер, алар менен чогуу намаз окусак болобу деген. Шиялар менен намаз окуган болбойт. Мен бир устазымдын сөзүн айтам, эгер бейиштин жолу шиялардын жолу менен болгондо, шиялардын алдынан өткөндө мен бейишке да барбайт элем деп. Bir gün bulu murda bolganda okey eкен. Жакында эмеде Бишкекте мен Шарип деген дунган досум бар. Бишкекте билесиңер, о тиги тоголок молдо экен, Ошол жерде Ленинградский менен кесилсе бир шиялардын мечити бар. Бардым дагы дейт, атайып намазга киргенде бут кийимди чечип дейт, минбарга чейин көтөрүп барып, эме кылсам дейт, имам, эшикке кой dedi дейт. Сызга кой. Жок, мен айттым дейт. Пайгамбардын убагында шиялардын мечитинде туфли урдалатчу экен, ошон үчүн мен туфлимден коркуп маяк коюп атам десем, пайгамбардын убагында шия болгон эмес дейт. Мен айттым дейт, анда Абубакырдын убагында десем, Абубакырдын убагында да шия болгон эмес дейт. Анда бул окуя Хазирет Умардын убагында болгон десем, Умардын убагында да шия болгон эмес дейт. Хазирет Усмандын убагында жок. Хазирет Усман кезинде да шия болгон эмес дейт. Мен дагы айттым, булар кайдан пайда болду деп дейт. Шиялардын артында намаз да болбойт. Алардын эмеси жолу өтө башка. Алардан жакшы алыста жүрүш керек. Менин сөзүмдү туура түшүнсөңүздөр, мен ошо устазымдын сөзүн айтып, эгер бейиштин жолу Иран аркылуу болгондо ошо жака барбай эле коет элем деп. Алыс болгон жакшы. Болду. Шияны кээ-бирлер түшүнбөй калды ошо, шииттер. Шииттер деген Шафии деген маселе эмес, имам Шафии мазхабы ошо. Шииттер деген булар өзүнчө 3 маал намаз дейт. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах, күбөлүк берен Мухаммад Аллах Тааланын кулу деген, ашхаду анна Алиян валиюллах, Али Кудайдын досу дейт. Андан кийин мечиттерге ар жерге барса Карбала деп, Иракта Карбала деген ташын алып келип ошого сажда кылышат. Шияларда эми жөнөкөй айтып коеюн да сиздерге түшүнүш үчүн. Вактылуу нике деген бар. Аялдар бир жумага алып кете берет. 3 күнгө да үйлөнүп кете берет. Нике мута деген бар. Мута дегени пайдалануу деген сөз. Мана $100 берейин, сенден 1-2 күн пайдалан деген. Бул кайсы мантыкка жатсын бул? Ушунан кийин шия жакшы бекен? Шияларда мисалы булар айтат, биз пайгамбардын үй бүлөсүн жакшы көрөбүз дейт. Жалган. Хазирет Алини жакшы көрөбүз дейт. Хазирет Алинин Хасан Хусейн деген баласы бар. Эч жерде Хасан жөнүндө сүйлөбөйт булар. Хазирет Алинин Абубакыр деген баласы бар, ал жөнүндө сүйлөбөйт. Хазирет Алинин Умар деген баласы бар, ал жөнүндө сүйлөбөйт. Хазирет Алинин 11 баласы болгон, анын бирин да айтпайт. Булар бир гана Хусейн дейт. Эмне үчүн? Хусейндин аялы Персиядан болгон. Булар өздөрүнүн падышасынын кызынын эмесин сүйлөйт. Болсо эгер мени жакшы көргөн адам менин балам Имранды да жакшы көрүш керек, Мухаммадды да жакшы көрүш керек. Эмне үчүн бир гана Хусейнди сүйлөшөт? Темабыз бул эмес, жакшысы алыс болгула. Эң жаман вирустардын бирөөсү.